Сиздер көрүп жаткан бул көрүнүш Ош Эркештам жолунун 119-чакырымы. Жолду тоскон Ахматбек Келдибековдун тарапташтары депутаттын бошотулушун талап кылууну улантышууда. Буга чейин Ош шаарында жана Күлчө айылында митинг уюштурушкан жергиликтүү тургундар Келдибеков бошотулмайынча жолду ачпай тургандыгын билгизишти. Ахматбекти чыгарып, боштондукка чыгарса эле болду. Бошотсун, башка талабыбыз жок. Болбосо бир жыл, үчүнчү революцияны баштайбыз. Элелер аттан барабыз Бишкекке чейин бийликке. Ахматбек бошотулсын, мына Ташиевди кармады ата журттан. Акылбек Жапаровду кармады, эми Келдибековду кармады, эртең Мелисти кармайт. Geçen Akbatbek boşunda Karayağa gitti. Canterası Rusya'ya gitti. Ay emerkesi geldi biz bilmep biz anamına odadı. Kanday bilmek. Yakımızı tüze perse, pusulgarın koy perse, Salyaga ne ayıdaga perse yakımızı. Anam bilmeye kalışa. Bunlar jaktan kişi oldu olmaskan iş bu. Ana Gülçöde toskаныбызда омондор келет деп коркутушту. Ошондой коркуп үркүтүп болуп атат бизге. Анан бул жакка өзүбүздүн айылды тосуп атабыз. Эми биз коркпойбуз, келе берсин омондор. Салгылашсак салгылашабыз, до конца турабыз биз. Кан төбөгө чейин барабыз биз, коркпойбуз. Жол тосулган сааттан баштап бул жол аркылуу өтүүчү жүк ташуучу автоунаалар тосулуп, жеңил машинелердин гана өтүшүнө мүмкүнчүлүк берилүүдө. Ошондуктан бул жерде айдоочулар менен митингдин катышуучуларынын ортосунда пикир келишпестиктер болууда. Ар тараптан келген айдоочулар түнкүсүн бул жерде калганын айтышып, жол ачылса жакшы болмок эле дешет. Оштон чыктым эле, көмүргө бармак элем. Ошо кечеден бери ушул жакта берип турабыз. Ачка калдык. Şu ötelbay kınalıp köp 500-600'de kamaz turat yolda şu. Жеңил машиналар одан көп. Biz erте менен келгенбиz бул жерге. Ошодон бери турабыз. Мындан кийин бизге биринчиден жолду ачып берсе жакшы болмок. Ким келип карап, ким неме кылат биз билбейбиз эми чындыгында. Эртерээк ачып берсе жакшы болмок да. Жол тосуу иши башталган күндөн тарта коопсуздукту сактоо үчүн Алай районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин баары бул жака тартылып, Ал Тургай Ош шаарынан да милиция кызматкерлери келишкен. Райондун акими бул жердеги абалды өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө билдиргенин айтып, маселени чечүү үчүн баардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Эми булардан атайын коргоо комитети түзүлгөн, ошо башынан бери эле, ошо 20 күндөн бери аксакалдар аларды мен атайын кабыл алып, алардын берген кайрылууларын жогорку органдарга жеткизим, губернаторго, Кыргыз Республикасынын өкмөтүндөгү биздин Ош областынын куратору Жеңиш Асан Кулчуп бар деген ошолорго жеткизип атабыз, болгондой айтып. Азыр губернатор Сооронбай Шариповичке дагы айттым, ушул болуп аткан ушундай болуп атат. Десем, ал азыр ошол жердеги Оштогу алайлык аксакалдар, ошо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Аманбаева, Мамырова да келген экен, ошолорду кабыл алып, азыр сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун бошотулушун талап кылган бул жердеги Сопу Коргон айылынын тургундары жолду бууп, натыйжада бул жерде 300гө чукул жүк ташуучу автоунаалар топтолгон.